буюрса ал оптуу иштерди башкарып болосуз. Эгер болсо сиздин опытыңызды, сиздин ишке болгон көз карашыңыз бизге дагы жугуп, бизге дагы бир жакшылыктарды алып келип турган бир жакшы бир проекттерден болсун. Өзгөчө Нурлан мырзага. Рахмат. Биздин деле максат ушул. Талас шаарын өнүктүрүш керек. Талас шаары биз үчүн мындай жөнөкөй шаар эмес. Биздин кичи мекенибиз. Муну да ачык эле айтып коюш керек. Анан Талас шаарынын потенциалы өтө чоң да. Талас шаарынын татына деп илгертүүдөн бери бул сөздөр айтылган эмес. Биз Талас шаарынын эсин таныбыз. Бүгүн Талас шаарынын мэри менен меморандумга кол коюштук. Меморандумдун максаты ушул Талас шаарына жашыл экономиканын бир компонентин кирилик деген максат менен кол коюшулар болду. Бул жерде шаардын баягы коммуналдык чарбасы ошол жашыл жана зеленстрой бул Талас шаарын көркөндүрүү, жашылдандыруу максатында көп иштерди алып барат. Ошондуктан биз азыр меморандумда ушул зеленстройдун базасында жанагы биогумус технологиясын үйрөтүп, ошол технологияны иш жүзүнө ашыралык деген максат менен кол коюшулар болду. Бул жашыл экономиканын бирден бир чоң компоненти. Анткени себеби Талас шаарында баягы ошол сөөт жандарды багыш үчүн, ошого жай түшүш үчүн көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол маселелерди иш жүзүнө ашыралык деп бүгүн ошондой макулдашуулар болду. Мунун эң негизги максаты ошол Калифорниядан алып келген сөөт жандарды көбөйтүп, ошолор иштеп чыккан органикалык жер семизгичтердин көлөмүн көбөйтүп, Талас шаарынын көркөндүрүү, жашылдандыруу багытында иш алып баруу, ошого пайдалануу. Андан тышкары дүйнөлүк практикада мына ушул багытта көп эле ишкерлер иш алып барып жатышат. Ал жерден дагы кошумча киреше тапсалбайт. Бүгүнкү күндө мэриянын эң негизги максаты ушул баягы экологияны сактоо, шаарды жашылдандыруу, баягы атмосферага керексиз заттарды азыраак чыгаруу. Ошол максаттарды аткарыш үчүн мен ойлойм ушул биогумусту көбөйтүп, баягы иш алып баруу зарыл деген максат менен ошол бүгүн кол коюштук. Мындан аркы максатыбыз дагы чоң, аны дагы мындай сүйлөшүүлөр болду. Бизде Талас жергесинде органикалык аймактар, мына 2 аймагыбыз бар. Ошол жерде органикалык таза продукциялар өндүрүлүп жатат. Азыр дагы астыбызда бир чоң максат коюп атабыз. Талас жергесинде ушул органикалык аймактардын санын көбөйтүү, фермерлерди ошол органикалык айыл чарбасын өндүрүшүнө окутуу. Анан ошол өндүрүлгөн продукцияны дагы Талас шаарынын территориясында бир точка ачып, мындай магазин, дүкөн ачып, же болбосо базардын бир бурчунан орун алып, Талас шаарында жашаган элдерди дагы ошол таза экологиялык нукура продукция менен тааныш кылуу. Бул астыда турган чоң максатыбыз. Кудай буйруса мына ушул багытта иш алып барабыз. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр көргөндөй, BMKG тарабынан меморандумга кол коюлду. Буйруса эртеңден баштап иш алып бара баштайбыз. Биогумус деген бул органикалык семирткич. Ошол өзүбүздүн Талас шаарынын масштабында мындай иш-чара болгон эмес. Анан баягы биз дагы жашылдандыруу процессин өйдөрөөк көтөрөбүз деген ниетте туруп атабыз.